Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Абдылда менен ачык кеп программасы. Бул программа жаңы программа. Мындан ары Кудай буйрса чыгып турабыз. Бүгүн биз ачык кепке чакырганыбыз мурдагы 5-чи чакырылыштын мурдагы депутаты, мурдагы Кыргыз мамлекетинин акыйкатчысы Турсунбай Бакир уулу Ажыны чакырдык. Салам алейкум, куш келипсиз. Алейкум ассалам. Урматтуу Турсунбай аке, бүгүн биз сизди биринчи жолу чакырып, биринчи жолу баштап атабыз. Биринчи ушул шоу кесүүнү Ажы менен баштайлык дедик, Орозонун күнүндө. Иштериңиз, бала чакаңыз жакшыбы, Орозоңуз кабыл болсун. Абдыке, сизге жана ушул телеканалга чоң рахмат. Анткени ушундай программанын бет ачарлыгына чакыруу мен үчүн чоң сыймык. Өзгөчө Украинада Зеленский деген сатирик президент болгондон кийин силердин баары абайлап калышты. Ошон үчүн мен да кичине толкунданып, мында мен үчүн да азыр табышмак болду, келип эске салып беришти. Бирок сөзүңүз айткандай, ыйык орозо күндөрү ушул программанын бет ачар экен. Алла таала өзү колдоп кубаттап берсин. Кудай буйрса жакшылыктар болсун. Рахмат. Турсунбай аке, анда ачык сөзгө өтсөк, сизге суроо мындай. Азыр ушул коомдо болуп аткан мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин кызыл килем менен чыгып кетиши, ошол кездеги бийликтин, ошол кездеги эле бийлик эмес, керек болсо ушу Кыргыз мамлекетинин бетине жабылган күбө болду деген сөзгө кошуласызбы? Эң туура азыр баа бердиңиз, ал өтө эле уяттуу, шерменде нерсе болуп кетти. Анткени Батукаевди мыйзамда урууну жасалма документтери менен чыгарышып, аны айткандай кызыл килем менен узатканын бизден жашырып, эл депутаттардан жашырышып, ойлошту окшойт, Кыргызстанда жалаң акмактар жашайт деп, эч ким билбей калат деп. Анан кийин биз билип калганда, чуу салганда эч ким жооп бере албады. Бирок уялганда да биз уялып кеттик. Кантип биз жогорку кеңеш билбей калдык, ушу астыбызда мыйзамда урууну, жалгыз түрмөдө мыйзамда урушуп эле да. Жалгыз мыйзамда урууну ушундай салтанат түрдө узатып бергени, аны эч ким билбей калганы. Ойлошту окшойт, бул акчалуу эле биз узатып салабыз, эч ким билбей калат деп туруп. Бул чоң коррупциянын чогу десек, эң чокусу деп айтсак жаңылышпайбыз да. Мындай башка өлкөдө болгон жок. Ошондуктан биз ошол эле заматта парламент комиссия түзгөнбүз. Турсунбай аке, бул окуя 2013-жылы болгондо, андан бери ушундай дымы чыкпай жөн эле жатып эле, анан кийин эми козголуп, сурак берип, иш башталды да. Ушуга көз карашыңыз кандай? Ушул керек беле деген ойда? 2013-жылы биз 2 айга жакын иштеп, парламент комиссия, бир фракциядан 2 депутат эле, ушу Бишкек болобу, Нарында отурган жери болобу, бар жок иликтеп, ким күнөөлүү экенин тасдыктап, далилдеп, 27 аткаминердин тизмесини президентке, өкмөткө, башкы прокурорго бергенбиз. Бирок өкүнүчтүүсү, ошодон баштап эле жана бул ишти жапкан аракет кылышты. Таң калганым, башкы прокурор чыгып алып турактабады. Мына сиздин коллегаларыңар, журналисттер көрсөтүп атат, эски документалдык кинолерди, тасмаларды 2013-жылдагы жогорку кеңештин жыйынына. Жок, туура чыккан деп башкы прокурор Айда Салин айтып атпайбы? Биз комиссия далилдеп атабыз, күнөөлүү ушул адамдар. Болбосо кантип түрмөдөн чыгып кетет мыйзамда уруу? Жок. Бизде саясатчыларда ушундай адат бар да, бардыгын ушу үстүртөн эле айтып коюшат да. Эми ошондогу бир жуманын ичинде өлүп калат дегендер азыр кандай ойдо отурат, ким билет. Мына азыр өзүңүз айттыңыз, ошол кезде комиссиянын ичинде эле бардыгын далилдеп келдик деп. Сиз саясатчы катары, ошол кездеги парламенттен түзүлгөн комиссиянын мүчөсү катары дагы кимдер күнөөлүү болушу мүмкүн экенин ачык айта аласызбы? Ошол мезгилде биздин комиссия көбү тоскоолдук болду. Анткени биз түшүндүк, эң жогору жактан бул жерде тапшырма келип атат, комиссия көп нерсени айтпагыла деп туруп. Ошондуктан мен биринчи кезекте жогору жакты мындай түшүнөбүз да. Мен жана ташка түрткөндөр, таксисттер, булар карапайым адамдарга киребиз да. Сиздер жогору жакталар. Жогору жакта мен парламентти түшүнөм, прокуратураны түшүнөм, сот түшүнөм, президентти түшүнөм, өкмөттү түшүнөм дегендей. Туура тастыкты. Ошол жогору жакты сиз мына азыр кече жакында кече тиги Шамил Атаханов
камалды дегендей, Минздыргав дегендей дагы кимдер күнөөлүү болушу мүмкүн, аттарын атай аласызбы? Сиз комиссиянын ичинде бар элеңиз. Эми туура бул жерде суроо берип атасыз. Биз саясатчылар көнүп калыппыз ушундай дегени. Жогорку кеңештен жогору бир гана президент болушу мүмкүн. Формалдуу түрдө. Ошондуктан биз түшүнүп аттык, Ак үйдөн түз буйрук келип атты. Ушу албетте президент тарабынан тоскоолдук түзүү боюнча. Анан биз комиссия чакырып атканда да көп адамдар ушул президентке ишенип айта албайт да чындыкты. Анткени анда президенттин кол тийбестиги бар эле. Силер азыр комиссия эмне деп дабдарып атасыңар, мен крышам бар деген сөздөй болуп атты да. Ошого карабастан комиссия көп эмгекти жасап, биз ачыкка ушул сиз айткандай биринчи вице-премьер-министр Шамил Атахановго чейин чыгардык ал жакта. Түз ушул куратор ушул болгон экен өкмөттөн. Мындан жогору ал жакта жок эле өкмөттөн. Премьер-министр шылтап салды. Бул Шамил Атаханов вице-премьер куратор болуп атат деп. Анан кийин биз министрлерге өттүк. Албетте биринчи кезекте саламаттык сактоо министри боюнча. Мен өзү туңуч аккач болуп иштеп атканымда, Абике, билем да, что мурда жасалма рентген менен туберкулез менен оорутуп өлүп атат деп, же башка ооруларды рак менен оорутат деп көбүн чыгарып салышкан акчага. Ошол нерсе токтоп калган эле. Бирок ошол эле кезде булар ошону кайра жаратып атпайбы? Эч ким буну билбейт, текшербейт деп туруп, Батукаевга жасалма документ жасап атпайбы? Сиз айткандай, бир жума эмес, 3 күндөн кийин өлүп калат деп. Анан ушулардын баарын биз комиссияда далилдеп туруп, СИЗОго чейин бардык, жаткан больницага чейин бардык. Больницада жалгыз жатпаптыр да өлөм деген мыйзамда ууру. Орус аялы бар экен, орус аял жанаша жатыптыр да булар. Спальный комната экен да, гостиница экен да, ооруканада. Анан тышкары жаткан бул Молдаванкада болот камерасы, же болосо нарында болобу, король жашап аткан шарт түзүлгөн да. Биз экөөбүз бүгүнкү күндө да биз дастарханды жайылбайбыз экөөбүз. Аракет кылсак да, кышында тем более. Анан албетте ушул нерсе бар тастагандан кийин жогорку кеңеште биз аракет кылдык, элге жеткизе алдык. Силер аркылуу жеткизүүгө аракет кылдык. Но бийликте унчукпу позициясына өтүп алышты. Анткени жогорку кеңештин бирлик күчү кимге жетет экен? Биз жогорку кеңеште Аккачын шайлайбыз, жумуштан алабыз экен, Турсунбек Акунга күчүбүз жетти. Ушул күнөөлүү биз алдык жумуштан деп. Бирок ал Турсунбек Акун камалышы жана башка 26 аткаминер камалышы биз чече албайбыз жогорку кеңеш. Биз тергөө органдары эмеспиз. Ошондуктан өкмөткө тапшырганбыз и башкы прокуратурага. Экөө түшүктө айткандай жимжит. Реакция жок. Ошол мезгилдеги башкы прокуратуранын күнөөсү барбы жокпу? Бар да. Ошол комиссияда мына мисалы мен өзүм эле жасаган ишим айтып берейин. Нарында биз түрмөлөрдү текшерип, Батукаев отурган камераларды текшерип, больницаны текшерип атып, анан комиссия жинти чыгарып кетебиз дегенде бир 20 чакты эл топтолуп калыптыр. Сиздер менен жолугабыз деп. Бул айтылган жок эле, айтып атам эми. Кимсиңер десек, биз Нарын областындагы правоохранительный органдардын ветерандарыбыз дейт. То есть күч структураларынын ардагерлери экен. Алар эмнеге чогулат? Ошо да мен да кызык болуп калдым. Кандай бизге тиешеси бар? Биз Батукаев боюнча келдиксек, именно ошол үчүн сиз менен жолугайлы деп аткалы дейт. А эмне болду десек, атайын прокурор бар, башкы прокуратура системасында, ал түрмөлөрдү көзөмөлдөйт. Ошо башкы прокурор деп өз Нарындык бала келип чыкпа койду, сот бүткүчөй дейт ушул жерден дейт. Анан биз сурасак дейт, бизге айтты да, ишиңер болбосун, мен Айда Салянова жөнөткөн деп айтты дейт. Анан ошон үчүн силерге кайрылып атасыз комиссияга дейт. Эмне үчүн сот мезгилинде башкы прокуратура атайын прокурор жөнөтүп көзөмөлгө алып атты? Бул бир дейт. Экинчиден болсо дейт, ким гана келип кеткен жок Батукаевга дейт. Фамилияларды айтып берди. Бүт аткаминерлер деп буякта келип. Ошол фамилиялар эсиңиздеби? Прокуратурадан эми азыр Бирде мындай ачык сөз болуп атканда ачык эле айтышалы деп атам да. Жашыра турган эчтеке деле болгон жок да. Мен кызматтары эсимде, фамилияларды 6 жыл өтүп кетти. Фамилияларды мен тайталы, но өзүмө текшерген барган караганда ушул спецпрокурор фамилиясын билбей атам, азыр унутуп калып атам. Но жалгыз эле спецпрокурор болгон. Анан сот системасынан көзөмөлдөп келишкендер болгон экен. Жана түрмөдө болду да сот. Ушу жакшы өтсүн, айткандай өтсүн деп туруп сот текшергенде келген экен. Аккачы жардамчылар менен келген экен. И министрлер келген корккон экен. Но ошолор же колунда иштеп аткан заводделди ошолор жөнөтүп турган экен да. Аны бар ветерандар айтып атат да. Анан ошондон кийин биз комиссия келип, алар фактыларды айттык. Анан чакырдык атайын прокурорду комиссияга. Чакырсак эң күлкүлүү нерсени айтып атпайбы? Бул даже кийин тынар өкмөтү муну чыгарсаңар болот да. Мен дейт, Бишкектен Нарынга дарланганы бардым деп атпайбы атайын прокурор? Ошо мезгилде. Батукаев үстү сот болуп атканда. Бишкектен дарланганы Нарынга. Ооба. Анан эске ошо биз да күндүк комиссияны мен суроо бердим. Кечирип коюңуз дедим, жаш экенсиз дедим, прокурор дедим. Бирок көбүнчө Нарындан, керек болсо Оштон, Жалаттан, Баткенден, Таластан келип Бишкекте дарланып атпайбы күчтүү врачтар деп туруп, аппаратура күчтүү. Сиз кантип Бишкекте дарланбай, Нарынга кетип турасыз?
Жоқ дейді, мен дайым нарына дарланамын деп. Именно сот болған уақытта келіп дарланған шылтау менен сотты көзөмөлгө алып, анан кийин Батукаев ушеден чечим чыгарып атпайбы? Бошотуш керек деп, өлүп калат деп. Турсунбай ажым. Берде бир топ бийлик тармагындагы кызматчылардын адресине бир топ немелер айтылып атат, эми дагы чыгар балким. Мен айтайын дегеним, сурайын дегеним дагы бир маселе да. Мына айтып атышат, ошол кезде Батукаевка келген самолет 2 күн аэропортто турган деп атышат да. Мен билишимче азыр кандай билбейм, но ошол кезде Грозный, Бишкек, Грозный деген каттам жок эле да. Жок. Туурабы? Туура. Демек ошол кездеги аэропорттун башчысы дагы жоопкер болобу? Себеби дегенде самолет жөндөн жөн келип турбайт да, конбойт, аны кабыл алыш керек, башка кылыш керек дегендей. Кечинде деле короңго бир бөлөк козу келсе, нысаптуусу айтат да кошуна колоңуна, эй чоочун козу жүрөт, мине деп дегенде. Эси барбы жокпу деп. Самолет келип отурса, аны мындай жанагы илгери эмес, кече эле жакында биз бир интермедиа ойнодук эле, кече келген эртең кетем дегенге чейин жеткизиш керек эле да. Демек ошол аэропорттун начальнигинин дагы башкаруусунун дагы бийликке күч структураларына берген информациясы бардыр да. Мына сиздин берген сурооңуздун да бир пайдасы, албетте бизде тергөө органдардын же керектүү бийликтин өкүлдөрү карайт бул программаны. Ошондо азыр сиз мында бир подсказка берип атасыз да. Анткени бул начальник аэропорт, бул аткаруучу. Туура. Өзү чече албайт ал. Бул жер коопсуздук комитет көзөмөлдөйт аэропортто ким келип кеткенине. Анткени мен дагы бир секрет айтып коеюн сизге. 2010, 2017, 15 парламент шайлоодо акча бергендерде, мен саясатчылар сүйлөшкөндө саясатчылар айтып атпайбы? Акча келгенде самолет конот аэропорт Манаска. Чыкпайт эч ким. Анткени чек арадан өтүш керек, кырсаң кириш керек. Наоборот, бизикилер тосулган адамдар самолетке кирип алып туруп эле акчаны алып кайра чыгып кетет экен. Мына. Бул да жаңылык кыргызстандыктар үчүн. То есть процедура жок да башка адамдар үчүн. Самолет конгондон кийин сени обязательно чыгарып, чек арадан өткөзүп, паспортко печать басып Кыргызстанга кир деп, кайра сени узатып, андай кереги жок экен. Самолеттен чыкпайт экен, самолет ичинде иш бүтүрүп коюшат экен. Ошондуктан жана сиз айткан нерсе 2 күн отурган нерсе. Биз буга да көңүл бурдук комиссияда. Эң кызыгы, бул самолет Туркиянын самолету экен. Чеченстандык эмес. Жок, Туркиянын самолету. И турк бизнесмендики экен. Жеке менчиктеги самолет, учак. Анан бул жерде биз ошо тыянакка келдик, бирок буну биз баяндама киргизе албадык, анткени парламент комиссия 10 депутаттан турган, а бир 5 фракциядан 2ден. Ал жакта бийликтин да өкүлдөрү болуп атты да комиссиянын ичинде. 2 депутаттан, мисалы СДПКнын депутаттары. Ошондо алар ушундай нерселерди киргизбей койду. Ошондо биз өзүбүз комиссияда айтканбыз, буну чакырганбыз, сүйлөшкөнбүз, аэропорт начальниги баары чакырганбыз ошондо. Ошондо биз өзүчө таянак жасадык да, мында азыр эфирде айтып атабыз биринчи жолу. Бул маселе президенттердин кийлигишсиз чечилбейт эле. Анткени Туркиядан келген самолет Эрдогандан уруксат алат да. Мен ушу Туркиянын атынан кетип атам. Келген самолет Шамил Атакановдун баласынын самолету болгон дегендин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Биз изилдегенибиз боюнча бул түрк бизнесмендин самолету экен. Анан бул жерде мен айтып аткандай, сөзсүз Туркиянын бийлигинин уруксаты керек эле. Экинчиден болсо мыйзамда урун чыгарып атканда анын улуту чечен, анын утушубуз керек эмес. Чечендер намыскөйлөр. Мен ойлоп атам, бул жерде биздин президент менен Туркиянын президенти сүйлөшкөн жана сиздин кайсы президент? Иә. Кайсы президент? Ошол мезгилде президент Атамбаев да. Ушинтип фамилиясын айтсаңыз дегеним да. 2013 жыл болгондо президент. 2013 Атамбаев президент болгон. Ошондо мен ойлоп атам, 3 президент бул маселени талкуулашкан, чечишкен. Рамзан Кадыров, Алмазбек Атамбаев и Режеп Тайип Эрдоган. Ансыз бул маселе чечилбейт эле. Бул да эмне үчүн бул таянак келип атабыз? Анткени самолет Туркиядан келип атат. Ишти кылып аткан Туркиянын жараны, самолетто Батукаевди Россиянын чек арасына алып өтүп атат. Россиянын бийлиги уруксат бербесе, мындай жеке самолет кирбейт да. Бизге да азыр эч ким учуп кире албайт. Эсиңиздеби, жана Туркияда Россиянын самолетуну уруп салган, атып салышкан. Мындай болсо да бул самолетти атып салыш керек чек арада орустар. Жок, бул спокойно Россиянын чек арасынан, аба чек арасынан өтүп кетип, конуп атат Грозныйга. Шамил Атакановдун баласынын аты кайдан пайда болуп калып атат бул учурда? Эми
бул жерде биз комиссияны анализдегенде бул ошо жакыраак деп туруп ошол жана Чеченстандын бийлигине жакыраак деп туруп ошолор иш кылат деп туруп ошондой фамилиясы чыгып кеткен бул жерде. Так жана самолет аныкы деген сөздөр мен мисалы билбейт экенмин, бул комиссияда бул сөз айтылган жок. Кече жакында ушул боюнча Зарылбек Ырсалиев интервью берип аткан экен. Ошол интервьюсунда айтып атат да, сот чечим өкүм чыгаргандан кийин, чечим кабыл алгандан кийин 7 күндөн кийин чыгыш керек эле. Мага киши мыйзамды түшүнгөн киши катары айтып атат деп түшүндүм. Ошол кезде түрмөлөрдүн башчысы ошол эле да. Анан бирок жок, бүгүн чыгаргыла, азыр чыгаргыла деп команда берди деп атат. Журналист сурап атат, ким айтты, ким берди десе, ал айтып атат, врачтар дейт. Мындай да Турсунбек, мыйзамды жакшы түшүнгөн адам ага ишенбейт да. Албетте. Врачтар деген заключениесин дегенесин коюп, заключениесин чыгарып берди, болду. Анын ар жагына сот качан чыгарат, кантип чыгарат, канчалып чыгарат, паспорт качан берилет демеде турганга. Ага ошонун бардыгын эле врачтар бийлеп отурбаса керек. Айтайын дегеним, Ырсалиев эмне ким главный командующий айта албай атабы, жашырып атабы? Сурооңуз жакшы. Биз врачтарды бар лаборантка чейин комиссияда сураганбыз. Калтырап титиреп, алар чындыкты айта алышпады. Министр да ошол мезгилде азырма абакка алынган министр да айга чейин жооп бере албады. Мен жана айтып аткандай, президентте кол тийбестик барды, ошого ишенип эле көбү жооп берип айтты. Бирок биз комиссияда тыйнакка келгенбиз. Врачтардын күнөөсү бар деп туруп. Ошон үчүн биз врачтарды ошо министр баш болуп туруп кошконбуз. Ошол жазаланыш керек деп туруп. Жогорку кеңеште комиссия доклад кылып атканда да алар баары чакырылган жогорку кеңеште отурушкан. Жогорку кеңеште депутаттар сураса жооп бере алышпады да. Бул жерде сиз айткан нерсе эми, бул жерде врачтар эч качан күч структураларга буйрук бере албайт, сен чыгаргын деп туруп. Алардын иши ушу оорукчаны экен, ушу даражада оорук экен деп туруп, биринчи стадия, экинчи стадия, үчүнчү, төртүнчү стадия жазып коюш керек болду. Рекомендация бул жерде, кайчы дарыланыш керек деп. Врачтардын заключениясы боюнча бизде Кыргызстанда атайын абаккана бар, бул 47-чи, мына 4-чү гор больницанын жанында. Ошол жерге жөнөтүлүш керек эле, ошол жерден дарыланыш керек эле. Бирок бир жерде да, бир документте да, бир мыйзамда нерсе жок. Ушу өлүп аткан, өлөйүн деген мыйзамда урууну чыгарып, тез самолетке учуруп, Грозно жөнөтүп бериш деген нерсе жок. Же башка өлкөгө жөнөтүп бериш деген нерсе жок. Эми ошол Рысалиев жана башка айта албаган адамды качан айта алышат? Мына азыр эң жакшы болду. Сиз башында биринчи суроо бердиңиз, мен жооп бере албай калыпмын. Туура. 6 жыл өтсө да, аларды жазалоо эң туура нерсе, бул кийинкилерге сабак болот, азыркыларга сабак болот. Ошол үчүн бул жерде суракка алынгандан кийин Шамил Атаханов азыр билет, мени уже Атамбаев коргой албайт. Министр да билет Сагынбаев, Атамбаев мени коргой албайт. Кол тийбестик алып салган, өзү камалып калышы мүмкүн деп туруп. Ошондо чындык эми айтылат. Ошон үчүн эң туура иш 6 жыл өтсө да камап суракка алып туруп, алардын баарын жазалоо 27 атка менет. Бирок 27 биз комиссия чыгарганбыз. Сен жана суроо тактап атпайсызбы, үстүндө кем? Үстүдө айтылат. Анткени жан ширин. Эмне үчүн мен камалышым керек? Эмне үчүн бул азыр өткөндө мен 2013-жылы мен сатап калыптырмын, мени камалып атпын. Бирок сакталбай атат. Эмне үчүн жашырышым керек деп айтып салат азыр. Болуп атканда парламентте каралып калбадыбы? Ошондо ошо бийлик тармагынан бирөөсү айтып атпайбы? Биз аман эсен неме кылбасак уят болот элек депчи. Ошого таң калыштуу да. Ачык айтпайсыз да, мен ачык айтып атасыз. Ачык айтпайсыз, ким айтты аны? Ырсалиев айтты. Не то Ырсалиевка чейин Турсунбеков айткан аккачы. Дүйнө боюнча шерменде болот элек деп калса. Мен ойлойм да, биз президентти кубалагандан уялбасак. Ооба. Ак үйдө өрттөгөндөн уялбасак, генералды ургандан уялбасак, башка кылбасак, ага чейин деле депутаттар атылып өлүнгөн, мамлекеттик жогорку кызматта жүргөндөр өлгөн дегендей. Ошолордон уят болбой эле анан кийин кимдин бетин карай албай калмакпыз да, эгер Батукаев өлүп калганда. Кылмышкер өлүп калса, кимдин бетин карай албай кимге уят болмокпуз? Вот ошол суроо туура, мыйзам ченемдүү суроо. Биз комиссияда ушул айтканбыз. Эмне жашырасыңар, кыргыздар намысыңар барбы жокпу деп.
Бул мыйзамда уруу канча кыргыз жигиттерин кулактарын, мурдуларын кескен, канчасын өлтүргөн деп туруп. Намыс барбы, жокпу? Эми ошону жашырып атасыңар, кетип калса да деп. Ушуну коркосуңар, же көбүрөөк алып койдуңарбы деп туруп айтканбыз. Эми алганын биз билип турабыз. Бир эч кимиси айтпай атат да ушунча алдык деп туруп. Бул маселе боюнча мен сунушту айтылам ушу силердин каналыңарга Нариман Тулеевди чакырып койсоңор. Ал эчтекеден коркпойт, анткени отуруп чыкты ал. Бирок отуруп чыкканда да мен эми Туңгучакка чыккандарында азыр да түрмөлөргө отургандар кабар алам. Барып калдым 47-ши колонияга. Барсам, мен жолуккан адамдан кийин алда туруп калды жаныбызда. Анан Туке дейт, бүтке сөздөрүн айткандан кийин айтты, сиз билесизби дейт, Батукаев бошош үчүн канча акча кетирилген деп. Эми мен комиссия иштедим дедим. $1 миллион сарпталган десем, жок дейт. Биз түрмөдө отургандар билебиз дейт. Анткени ошол Батукаев адамдары азыр да отурат дейт. Канча берилген, кимге берилген баарын билебиз дейт. Кече жакын интервьюсу чыкпады Нариман Тулеевдин. $3 миллион дейт. Еще да анын дейт. Чечендерди билесиз дейт. Биринчи орунда дейт жана жасалма доллар жасаш боюнча. Кыргыз лох чиновниктерди жасалма доллар менен дейт каржылаган дейт. Ошонун баарыны мен ишенем чын, анткени бүгүнкү күндө мен сизге дагы бир нерсени айтып коеюн. Бул доклад комиссия берсек да кирбей койду бул ошо мезгилде. Мен Нарынга барып түрмөнү текшерип атканда Батукаев чыгып кетсе да, ошонун эле камерасына анын оң колуна Абдуллинди киргизип коюптур. Ал пожизненно кеткен, азыр да отурат ал түрмөдө. Ошол айтып атпайбы? Эми менин кожоюнум кетип калды, секрет боюнча мына сизге номерди берейин. Ушул номер боюнча дайыма телефон чалып атышсайсыз Батукаевга деп, чоңдор дейт. Биздин Ак үйдөн баштап Аккачыга чейин баары чалып, Азиз акыбалың кандай, не керек деп туруп чалып кабар алып аткан экен. О келип кеткени башка. Телефонда түз байланышты. Алда түз любой время күнү түнү чалып турган экен. Ошо телефонду мен комиссияга бердим. Распечатка кылып көрүштү комиссиядан, бирок буну баяндама киргизе алышпады. Анткени Ак үйдөн көп эле звоноктор болгон экен. Ошондо ошону бергенден кийин азыр ошол мен да мүмкүн Кыргызстан деп туруп иш жакшы ой менен жасадым, но бул жерде түрмөдө турган ошол Абдуллин жактырбады да. Мен сизге маалыматты ишенип берсем, сиз жарыя кылып салыпсыз деп. Мен ага айттым анан кийин, кечирип койсуң, Кыргызстандын намысы турат бул жакта. Ушу мейли Азиз Батукаев чыгып кетип, маалыр ич болсо жазалансын. Ошон үчүн маалыматты мен жарыялап салдым. Ушу түз телефон менен сүйлөшүп аткан экен деп туруп. Ушундай нерселер көп болгон. Анан жана сурооңузга кайтып келгенде, мен ушуну туура бийлик азыр туура камап атат деп туруп, Инстаграм, Фейсбук бар жокко жарыяласам, мага Инстаграмдан коркпой Батукаевдин жээни жазып атпайбы? Эмне эле Азиз Тайкеми көтөрөсүңөр маселесин деп. Оңгөр Бакиев кармап келбейсиңерби деп туруп. Азырга чейин алар борзый да. Анан мен сайтына кирип көрсөм, чын эле жээн экен, Батукаев экен фамилиясы. Сүрөттөр менен түшүп, өзүнүн тайкеси менен, куралдары менен түшүп, Батукаевдин көп аякты сүрөттөрү жүрөт. Анан өзүнө жаздым. Бакиев боюнча башка сөз, мен ал комиссияда жок элем, бирок агаң Тайкең боюнча мен комиссияда бар элем дедим. Ошон үчүн мен маселени көтөрүп атам дедим. Турсунбай аке, бизде убакыт ченемдүү, ошон үчүн мындай бир башка немеге бурсакпы деп атам. Мунун эч кандай саясатка тиешеси жок. Бирок коомчулукта дайыма кеп болуп калып жүргөн маселе. Ушу айтылып эле келет, ушу Турсунбай Бакир уулу ажырашыптыр, Турсунбай Бакир уулу үйлөнүптүр деп. Дей канчанчысы менен жашап атат? Мен билем, бул суроолорду өтө эле кызыктуу болуп атат көпчүлүгүнө. Бирок бул жерде мен дайыма айтам. Мен эркекмин биринчиден. Экинчиден болсо, альхамдулилла, мусулманмын. Эгерде мен бир эле эркек жөнөкөй мусулман болбосом, анда мен башкаларга окшоп, саясатчылардын көбүнү билебиз да, саясатчы эмес, кичине акчасы барлар кыргыздарды билебиз да. Ошон үчүн ал сойканалар көп да Кыргызстанда. Көчөдө турушуп атпайбы кыздар, бизди кем сатып алат деп туруп. Мен да ошолор жолунда күнүнө акчам жетет эле кыздарды алмаштырганы. Но мен акыреттен корком. Акырет күнү, бул зина деген эң чоң күнү. Кечирилиш да кыйын муну. Кантип жооп берем мен? Ошондуктан Кудайга шүкүр деп шариаттан чыккан жокмун. 4 аялдан ашкан жокмун. Кээбирки мени жеке турмушум кызыккандар 8-10 чейин жеткизип атпайбы? Тоба кылдым дедим. Мен мусулман болсом, кантип 8 аял менен жашайм? Бир эле пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга уруксат берилген, 11 аял менен жашаган. Но калгандарыбыз баары 4 чектелип калган. Ошондуктан эч качан 4 аялдан ашкан жок меники. Азыр болсо экөө менен жашап атам. Анткени байбичем 3 жыл мурда рактан өтүп кетти. Экинчиси болсо, дагы бирөө менен болсо, эми энеси жашатпай койду. Ошо менен азыр 2 аял менен жашап атам. Бирок Кудайга шүкүр никелүү аялдарым.
Кудай буйруса эмдиги жылы 20-жылы парламенттик шайлоо болот да. Сиз ошого катышасызбы? Сөз. Анткени мына 2015-тен бери жумушсуз жүрөм. Сурап атканым, Кудай буйруп ошол парламентке дагы мандат алып келип калсаңыз, ушу кошникелүү боюнча дагы маселе көтөрөсүзбү дегенде. Жөн, мен буну вообще мен көтөргөн жокмун. Айтып атпаймынбы, фамилия айтып берин көтөргөн. Бул Куранда бар, эмне үчүн көтөрүшүм керек? Мен жашап атам, Кудайга шүкүр. Бийлик мага бирдеке дей албайт. Анткени Куранда азыркы мамлекеттин мыйзамдарына туура келе турган нерсе бар. Азыр кылмыш жаза кодекси менен эмне үчүн камалат? Эки же экөө аял бар болсо, бир үйдө жашаса. Чогуу чарба алып барса деп жазылып турат. Эстер мезгилинен баштап. Кайсы мусулман 4 аял менен бир үйдө жашайт? Мен ошон үчүн декларация толтуруш керек деп атам. Декларация так биз толтуруп атабыз. Но бияқта декларацияда биринчи аялдын, экинчи аялдын макулдуулугу болуп, анан неме болуп дегендей. Эгерде ага болбой, жана мага ошонун колунан эчтеке келбегендер да үйлөнүп алса, жокко тартыла турган кылып. Эгерде көзүнө май баскан кыргыздар, өзбектер жана башкалар алып алса 2-3-4 аялды шарият менен жашап алса, ал ислами шарий үй бүлө эмес. Ал просто акча көптүгүнөн көптүп, мал мага жакты, актриса же болсо мал мага жакты, сулуу кыз экен деп үйлөнгөн мусулманча эмес бул. Мусулманчылык менен жашоо. Өз милдетин аткарыш керек. Биринчи аялдан жаштырыш керек эмес. Эмне үчүн мен экинчи аялды алып туруп, же үчүнчү аялды алып туруп, биринчи аялдан жаштырышым керек? Уруу катары. Мен кылмыш жасапмынбы? Жок, Алла Таала өзү өкүмүндө уруксат берип атат. Пайгамбар ушундай жашаган, бул сүннөт. Анан келе мен билем кимди айтып атасыз. Көйлө байлардын 2, 3, 4, 10 аялдары бар. Акча барлы ала берет экен да, азыр муктаж аялдар көп да. Ошол туура эмес. Бул исламга эч кандай тиешеси жок. Бул жөн эле жана батышта айткандай свободная любовь. Мен кааладым буга үйлөнүп, кааладым буга үйлөнүп. Жоопкерчилик жок. Исламда жоопкерчилик бар. Биринчи кезекте балдардын жоопкерчилиги бар. Көрүткөн балдарың. Экинчиден болсо аманат катарында аялды алып атасың. Нике кыйгандан кийин мусулманча жашайм десең, аялың сага аманат, акырет күнү жооп бересиң. Эгерде аялың жаман карасаң, тозок кетип калышы мүмкүн. Абеке. Ошо тушоо кесүүбүзгө чакырууга кабыл алып келип бергениңизге рахмат. Убакыт ченемдүү болуп атат. Мен да бир суроо берип алайын. Мына азыр бар жерде дүңгүрөгөн бул Украина президенти Зеленский. О силердин коллегаңар эле, сатирик эле, юморист эле. Эл жакшы көрөм. Беле Украина эмес, Россия бүт баары жакшы көрчү эле. Мына президент болуп калды. Анан шайлоо жөнүндө өзүңүз менде сурап калдыңыз. Менде ушу бир суроом пайда болуп атат да. Эми эң абройлуу, барктуу сиз, жана Тынарды мен сыйлайм азыр өкөңөрдү. Өкөңөрдү бириңер президент шайлоого барасыңар кийинкисинде. Анткени эл силерди сүйөт. Азыр рейтинг жүргүзсө, саясатчылар менен силерди. Силер саясатчылардын алдына өтүп кетесиңер. Мен эми президенттикке барбайм, бул айдан ачык нерсе. Ойлонуп көрбөйсүзбү? Анда мен бир сунушум анда. Дан убактыңыз бар ойлонгону президент шайлоо боюнча. Ага чейин парламент шайлоо эмки жылы. Биздин эрк партиясынын тизмеси менен кетпейсизби? Мен үчүн сыймый эле, эгерде мен менен кошо шайлоого чыксаңыз. Мен үчүн сыймый эле. Кудай буйруса, келе берсин. Эм үчүн болбосун. Эл угуп атат. Сөздөрүңүз укту. Мына мен үчүн болбосун деп Абдыке инем айтты. Кудай буйруса чогуу чыгабыз шайлоого. Мына кол алыштык. Рахмат, аманчылык болсун. Келип бергениңизге рахмат, орозоңуз кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен биздин Абдулда менен ачык сөз программабыз аягы соңуна чыгып баратат. Кийинки жолугушканга чейин.